Мына мисал калса үйүңөрдө кирсең эле башың аарыбайт, кускуң келет. Үйүңдүн ичинде кирсең уйкуң келет, уйку эле басат. Чарчап атасың, бир нерсе болуп атасың. Эмне кылыш керек десе, мына дагы эле бул стакандагы, буга көз тийме болду. Мына момундай эле эмеге стаканга аласыңар. Ошол эле мынакей улуу кудуреттүү Алла Тааланын сөзү болгон аятыл курсини 4 жолу окуйсуң. Үйлөбөй эле кой, жөн окуп кой дагы. Анан колуң бисмилла, өзүң дараттуу болгонуңуз жакшы. Макул аял эркек кыла берсе боло берет. Бирок жанагындай этек кийген кечип коңуздар эми айтылбаш керек болуп атат да. Ошондой аялдан оорусу болгон болсо андай кылбай эле койсун. Макулбу? Анан эгерде башыңыз ооруп, чарчап турсаңыз да кылбаңыз. Бодрый болуп турганда, күчтүү болуп турганда, курсагыңыз ток болуп турганда, анан бисмиллахир-рахманир өзүңүзгө жанагындай бир аз кичине 2 рекет намаз окуп алсаңыз андан бетер сон болот. Же болбосо балким жанагындай аят курсы менен жуунуп алган болсоңуз сон болот дегендей. Анан акырын мындай кылып колуңду салып туруп эле бурчтарга, үйдүн бурчуна эле, 4 бурчуна эле бисмилла ички канча комнат болсо, ар бир бурчуна төгүп койсоң, төгүп